Саламатсыздарбы, келечек туракча кооперативинин катталуучулары жана ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде сиздер үчүн сүйүнүчтүү кабар. Ал кандай кабар деп ойлоп турсаңыздар? Бүгүн биздин кезектеги мүчөлөрүбүздүн кезеги келгендиги тууралуу сиздерге кабарлайбыз. Алардын эмоцияларын, алардын кубанычтарын сиздер менен биргеликте чоң байкайбыз. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Баарыбыздарга маалым болгондой эле, кооперативтердин ичинде ар кандай жагдайлар болгонуна карабастан, биздин келечек туракча кооперативи өз ишмердүүлүгүн мыкты алып барууда деп айтсак, жаңылышпайбыз. Буюрса, бүгүн биздин өз кезегин күтүп турган кардарларыбыздын сүйүнчү кабарын жеткирүүнүн биринчисинен бул Калыбекова Гүлбарчын Авазбековнадан баштайды. Андыктан биз менен бирге чогуу эженин сүйүнүчүн, кубанычын бирге көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Калыбекова Гүлбарчын Авазбековна, Алло. Кандайсыз эже? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Чарчабай иштеп атасызбы? Мен сизге келечек туракча кооперативинен чалып атам эле эже. Сизге айтайын дегеним, биздин жумушубузду туура түшүнүп, туура кабыл өз кезегиңизди күтүп турганыңызга сизге чоң рахмат эже. Сизге сүйүнчү кабарын айтайын деп чалып атам. Сиздин буюрса кезегиңиз келди. Үй карап баштай берсеңиз болот эжеке. Ура, рахмат. Кабар кандай болду эже? Сонунда алапчы рахмат. Буюрса, бир ай убакыт беребиз эжеке. Бир ай убакыт. Сиз үй карап баштай берсеңиз болот же үй карап уже таап койгон үйлөрүңүз барбы? Жок, эми карайм го. Эми карайсыздар, Кайсыл жактан үй алайын деп атасыздар эже? Именно жалдан хочу, ниже. Жалданбы? Да. Өтө жакшы райондон карап атасыз. Ооба, ошол жак жагат, азыр деле ошол жакта жашайм да. Да? Мен өзү жаман көрүп кетип атам эле да, анан азыр чалганда кайра жакшы көрүп калдым. Бизди жаман көрбөңүз эжеке, бизди только жакшы көрүш керек. Буйругунча да. Сенин атың ким? Менин атым Майрамбек болот. Майрамбек? Атыңа затың жарашып, майрамдагыдай жакшы жаңылыктарды айтып жүрөр, молодец. Сиңе президент будет сага, жакшы жаңылык айтсам. Всё, хорошо, чоң рахмат эже. Кандай кылышым керек, эмне кылышым керек, Сиз айтчы. неме кылсаңыз болот эжеке. Биздин юристтерге бир жолу келип жолугуп кетсеңиз болот, консультация алып кандай кылыш керек, эмне кылыш керек экенчи, сиздерге полный бардыгын айтып берет биздин юристтер. Все тогда. Потом, короче, что да и как бардыгын өзүңөр офистен айтып бериңиз. Албетте же. Мен суммам 2 миллион 800 да? Ооба эжеке, ошондой болгон. Все тогда рахмат чоң. Всё. Аябай жакшы жаңылык айттың. Рахмат, Майрамбек, чоң рахмат. Хорошо, Гүлбарчын эже, сизге да чоң рахмат. Биздин жумушубузду туура түшүнүп, сабыр кылып күтүп турганыңызга. Конечно, болуп тур, макул. Всё, хорошо, рахмат. Таштанбек кызы Нурзада эжебиздин колу бош эмес окшойт. Бир-эки жолу звонок кетти, бирок албай калды тилекке каршы. Эжебиз сүйүнчү кабарын уккусу келбей атат окшойт. Андыктан биз кийинки мүчөбүзгө чалып, сүйүнчү кабарын жеткирип туруп берели. Эжеге бир аздан кийин кайра баштан дагы чалып коебуз. Ал эми биздин кийинки сүйүнчү кабарын жеткире турган биздин мүчөбүз бул Эмилбеков Мелис Эмилбекович. Байкеге чалып, сүйүнүчтүү кабарды жеткизип, байкенин сүйүнүчтүү эмоциясын жана ошондой эле сүйүнүчүн чогуу сиздер менен бирге бөлүшөлү.
Алло, ассаламу алейкум. Уалейкумассалам. Эмилбеков Мелис Эмилбекович, а? Ооба. Кандайсыз байке? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Чарчабай иштеп атасызбы? Мен сизге келечек турак жай кооперативинен чалып аттым эле. Готам. Сизге айтайын дегеним, биздин жумушубузду туура түшүнүп, сабырдуулук менен өз кезегиңизди күтүп турганыңызга чоң рахмат байке биринчиден. Eyvallah. Экинчиден, сизге сүйүнчү кабарын айтайын деп чалып атам. Eyvallah. Сизден буйруса кезегиңиз келди, үй карап баштай берсеңиз болот. Neyle lan? Кабар кандай болду байке? Как бы орысча айтқанда словами не описать дейді ғой. Анда жакшы эле болуптур, анда жакшы эле болуптур. Сиз үй карап баштай берсеңиз болот, же уже таап койгон үйлөрүңүз бар байке? Караштырып койгон варианттар бар эми. Үйдү кайсыл жактан алайын деп атасыз? Ушу Бишкектен. Бишкектен алайын деп атасыз, Ооба. Бул акыркы убактарда көрүп атыңыз да, бул кооперативдердин ар кандай учурлар болот да, ар кандай жагдайлар болот да. Сизде кандай ойлор болот да ошол учурларда байке? Ой, бир гана тоокел Кудайга салып коюп. Тоокел күтүп отурдуңуздар, сабырдын түбү саралсын дегендей эле күтүп отурдук. Бизге ишенип, биздин жумушубузду туура түшүнүп, сабырдуулук менен күтүп турганыңыз үчүн сизге чоң рахмат байке. Eyvallah, айткандар келсин. Буйруса, бизге колуңуз бошогон учуру болсо, бир жакын убакта келип, юристтер менен бир сүйлөшүп, кеңешип кетсеңиз да болот. Макул. Ошону? Мелис байке, биз сизди андыктан офисте күтөлү анда. Көрүшкөнгө чейин. Дагы бир жолу чоң рахмат сизге. Ассаламу алейкум, тынч болуңуз. Ва алейкум ассалам, Мелис, рахмат чоң. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин мүчөлөрүбүздүн кубанычы койнуна батпай турган кези болду. Андыктан Таштанбек кызы Нурзада эжебизге чалып байланыша албай койдук эле, дагы бир жолу чалып байланышка чыкканы аракет кылып көрөйлү. Вы позвонили в службу голосовой почты. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Андыктан барыңыздар көрүп тургандай эле, биз Таштанбек кызы Нурзада эжебизге байланышка чыга алган жокпуз тилекке каршы. WhatsApp'tan да чалып көрдүк, прямой чалсак, негедир биринчи кетип аткан звонок, кийин кайра телефону недоступен болуп калды. Антенна тартпай турган жерде жүрөт окшойт. Буйруса, Таштанбек кызы Нурзада эжеке, эгерде сиз көрүп аткан болсоңуз бизде, сизге сүйүнчү, сиздин кезегиңиз келди. Андыктан үй карап баштай берсеңиз болот. Сүйүнүчтүү кабары менен жакынкы күндөрдө чалып байланышканга Кудайым бизге насип кылган болсун. Андыктан бизден алыстабай, биздин YouTube каналыбызга подписка болуп, жана ошондой эле жаңылыктардан артта калбаш үчүн колокольчикти басып койсоңуздар, биринчилерден болуп биздин видеолорду көрүп тура аласыздар. Андыктан баарыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.